Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков бүгүн дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна катыша турган өлкөнүн көкбөрү боюнча курама командасын кабыл алды. Жолугушууда спикер кыргыз эли үчүн көкбөрү оюнунун мааниси, анын илгерки тарыхы тууралуу айтып, кыргыз эли ат жалында ойногон чапчаң жигиттерге сый урмат менен мамиле кылып келгенин, алар улуттук оюндарды улап кийинки муундарга эле калтырбастан эли жерин сырткы душмандардан дагы коргоп келгендигин баса белгиледи. Ал өлкө жетекчилиги анын ичинен парламенттагы көкбөрүчүлөргө чоң колдоо көрсөтөрүн айтып, курама команда көчмөндөр оюнунда биринчиликти колдон чыгарбайт деген ишенимин билдирди. Ошондой эле Чыныбай Турсунбеков жогорку кеңештин төрагасынын фондусунан көкбөрү оюнунун өнүгүшүнө деп 300 000 сом каражат бөлдү. Аны менен бирге бүгүнкү иш-чарада Кыргызстандын көкбөрү федерациясы оюнчулардын ар бирине кошумча жардам катары 20 000 сомдон акча каражатын тапшырды. Көчмөндөр оюнундагы оюндун көрүнүштөрүн чыгарасыңар. Албетте, ал жерде силер менен кармашып туунумда ийгиликтүү өзүбүзгө алып кетсек деген дагы башкалар бар, бирок силер бербейсиңер деп биз ишенип турабыз. Анан кийин биз парламент силерге колдоо көрсөтпөй койсок кандай болот деп биз турабыз. Анан парламент уятка кылбайт, жеке эле парламентибиз жалпы Кыргызстандын элин уятка кылбайт деп ишенип атабыз силерге. Бүгүнкү жолугушуудан кийин мамлекеттин жетекчилиги дагы бизге кайдыгер карабайт экен, бизди колдойт экен, бизге көңүл бурат экен деген ой менен булар дагы бүгүнкү күндө дагы бир кандай күч кубат, бир дем алды десек жаңылышпайбыз. 7-кабат эми бул бийликтин туу чокусу деп айтсак болот. Ушул жерден мына төрага өзү батасын берип, бардык жерден колдойбуз деген сөзүнөн кийин мен ойлойм кыргыз эли 6 миллион эл дагы карап турган балдар сезип, мен ойлойм бардык күч аракеттин баарын ушу жеңишке жетебиз деп жумшайт деп мен ойлойм да. Спикер Чыныбай Турсунбеков сегодня принял сборную Кыргызстана по көкбөрү, которая будет защищать честь страны на вторых всемирных играх кочевников. Во встрече также принимал участие лидер парламентской фракции Кыргызстан, президент Отечественной Федерации көкбөрү Канатбек Исаев. Турга отметил, что участники көкбөрү всегда в почете у кыргызского народа, так как они являлись продолжателями национальных традиций, занимались пропагандой кыргызской культуры среди молодежи, а также были отличными защитниками нашей земли от внешних врагов. Көкбөрү – это вклад кыргызского народа в сокровищницу мировой культуры, отметил спикер и пообещал, что парламент окажет всемирную поддержку развитию этого национального вида спорта. Он пожелал успехов спортсменам, выразив уверенность, что главный приз на вторых всемирных играх кочевников будет у сборной Кыргызстана. На развитие көкбөрү из фонда спикера выделено 300 000 сомов. Благодаря вам игры кочевников будут зрелищными. Мы верим в вас. Надеемся, что вы оправдаете надежды. Каждому игроку мы сегодня дали по 20 000 сомов, материальная поддержка. Цель сегодняшняя, чтобы игроки не думали о том, что у них происходит дома, как там материальное положение семьи, а всецело всю свое внимание они уделяли тренировкам.